Салам, менин атым Жасмин. Сиздерде качандыр бир кезде денеңди ток уруп, аба жетпей жаткандай сезим болгон эмес беле? Менде аны кайрадан көргөндө пайда болду. Ал менин алгачкы мектептеги сүйүүм. Мектепте окуп жүргөндө узун бойлуу, сулуу байел мага эле эмес, кыздардын баарына абдан жакчу. Чогуу бир компанияда болсок да, мен жактырганымды билгизбегенге аракет кылчумун. Сүйүүмдү канчалык катканым менен ичимден тынчтык бербес болду. Акыры сүйүүмдү билдирмекке бел байладым. Сүйүү күнү жакындап калгандыктан чоң открытка сатып алып, ичине сүйүү сөздөрүн жазып, сүрөт тартып, болгон сезимимди төктүм. Ал күнү кайратымдын баарын жыйнап, жүзүмдү күлкү аралап, байелдин классына издеп бардым. Класста жок болгондуктан балдар менен топтошуп турушчу жерге келсем, ал жерде да көрүнбөйт. Балдардан кайда кеткенин сурап билгенимде, жер аңтарылып кете жаздады. Байел эч кимге айтпай мектептен которулуп, башка шаарга кетиптир. Кайда кеткенин эч ким билбейт. Эч кимге байланыш телефонун таштабаптыр. Өзүнүкүн өчүрүп салган экен. Мурда эмне үчүн сүйүүмдү билдирген жокмун деп өзүмдү жеп жатып, депрессияга да кабылдым. Байел көрүп, мага кабарлашат деген үмүт менен соц тармактардан сезимдеримди билдирген ролик тартып кетирдим. Убакыт өтүп, байелге деген сезимим да тарап кетти. Университетке тапшырган жылы кайрадан ага жолуктум. Ал мектептегидей эле сулуу болчу. Көргөн көзүмө ишенбей көпкө турдум. Жүрөгүмдө окуучулук күндөрдөгү сезимдер кайра пайда болду. Бул жолу кайрадан аны жоготкум келген жок. Чуркап бардым да бир мектепте окуганыбызды. Ал тургай бир жолу китепканадан жогорку текчесинен китеп алып бергенин бужурай баштадым. Ал көпкө тиктеп тааныбай күлүп турду. Мени таптакыр унутканын билип, кечирим сурадым да басып кеттим. Мен ызаланып ыйлагым келди. Бир топ убакытка чейин жолукпадык. Жолугуп калсак кандай мамиле жасарымды, кетирген катамды кантип оңдорумду билбей жүрдүм. Бир нече жума өткөндөн кийин кайрадан жолугуп калдык. Бул жолкусунда өзү мага карай күлүп басып келди. Мени эстегенин, тамашаларына каткырып күлгөнүмдөн бери билерин айтты. Жада калса баардык компаниябыз менен эс алууга баргандагы сүрөттү көрсөттү. Ал кездеги очки тагынган өзүмдү көрүп уялдым. Бетимдин кызарганын байкап, сени менен маектешкен абдан кызыктуу болчу деди. Биз жолуга баштадык. Ал дагы менин сунушум менен. Өзүмдү асманда учуп жүргөндөй сезип жүрдүм. Байел кыз-жигит мамилесине өтө олуттуу болчу. Бул жолу да ата-энем менен таанышкысы келди. Апам менен тааныштырсам да, атама айткым келбей турду. Атам жөнүндө айта кетейин. Апамдын туңгучу боюнда бар кезде атам уулунун төрөлүшүн аябай күтүптүр. Тилекке каршы уулу кичине кезинде чарчап калат. Атам аябай кайгыга батат. Көп убакыт өтпөй мен төрөлөм. Бирок атам уулун унута албай жинди болуп кете жаздайт. Кара магияга кызыгып, ар кандай ырым-жырымдарды жасаганга өтөт. Апам атамдын мынчалык өзгөрүшүнөн коркуп, андан кетип калат. Атам апамдын кетишин көтөрө албай наркотикке бериле баштайт. Бирок андан кутулууга күчү жетип толук айыгат. Психологдордун оор жана көпкө иштеши менен атам мурунку калыбына келет. Апам менен атам ажырашып, атам өзүн алаксытыш үчүн фокус менен алектене баштайт. Атамдын фокусу өтө эле сонун болуп, шоу дүйнөсүндө өзүнө көптөгөн көрүүчүлөрдү топтогонго жетишет. Шоу дайыма караңгы сахнада өтүп, атам Дракулдун ролунда болчу. Эң эле жакшы көргөн фокусу жарганатка айлануу эле. Эң эле белгилүү трюктарынын бири атамды чынжырга байлап, бочкага салып, бочканы да чынжырлап бийик көтөрүп өрттөгөндө ылдыйда коюлган сууга кулап түшчү. Эл эмне болот деп коркуп күтүп турганда атам көрүүчүлөрдүн артынан чыгып келчү. Атам толук айыккан менен кандайдыр бир кызык адаттары калган. Апам атамды тамак үстүндө жөн отур дегенине карабай жеңинен жарганаттарды учуруп жиберер эле. Мен байелди атам менен боло турган жолугууга көпкө даярдадым. Стол үстүндө атам байелди жаман көзү менен карап отурду. Байел канчалык сүйлөшкөнгө аракет кылса да атам аз сүйлөдү. Бир убакта атам байелге өзү даярдаган тамагын сунуштады. Байелдин алдына келген капкак менен жабылган табакты ачканда жарганаттардын тобу учуп чыкты. Табакта кан, жер жемиш менен кооздолгон куурулган эт турду. Байел өзүнө келе албай үнсүзсүз отуруп калды. Анан бир аздан кийин өзүн колго алып, укмуштуу тамакты кызыктуу кылып тартканы үчүн атама рахмат айтты.
Атам Байелдин реакциясына ыраазы болуп, сөзгө келе баштады. Байел Фокуска абдан кызыгып, жардамчы кылып алышын суранды. Атам каткырып, татаал жолдорун айтып коркутуп кирди. Байел атам менен көп убактысын өткөрчү болду. А мен экөөнүн тил табышканына сүйүнүп жүрдүм. Бир күнү адаттагыдай эле жаңы номерлерди даярдоочу базага кетип, көпкө жоголушту. Атама чалсам телефону өчүк экен. Негедир тынчсызданып базага келдим. Атам чала жан болуп полдо жаткан экен. Мени көрүп, алар баарын билип алды деп сүйлөндү. Ким мынчалык сабаганын сураганымда Байел деген боюнча эстен таанды. Тез жардам менен милицияны чакырып коюп, Байелдин үйүнө чуркадым. Байелге ушунчалык ичиндендим. Ал кылганына ишенгим келбей турду. Байелдин үйүнө кирип издей баштаганымда бирөө колундагы чүпүрөк менен оозумду басты. Башым айланып, эсимди жоготуп койдум. Скаттын ичинде Байелдин жанында эсиме келдим. Кечирип кой, ушундай болуп калды дегенде, бул кылганыңдан кийин сени муунтса да аз деп кыйкыра баштаганда, балдар акырынгыла деген башы тасырайган кара костюмчан адамдын үнү чыкты. Баары бат эле жолгон келгенде бүтөт. Силерди эмне кылышты ошол билет. А силер батыраак казгыла деп Скаттын полун талкалап жаткан бир нече адамга кыйкырды. Мен сага баарын айтышым керек. Мен ушул банданы негиздегендердин бири Жолондун улумун. Мектептен кеткенимдин себеби да ушул. Сенин атаң эшиктерди, сейфтерди, коопсуздук системаларын оңой эле ачканга уста болчу. Атам сунуш киргизип, чогуу иштеп калышкан. Уулу чарчап калгандан кийин атаң мээсинен айный баштап, бандага көйгөйлөрдү жарата баштайт. Көптөн бери даярданып жүрүшкөн казинону тоногондон кийин атаңды бандадан чыгармак болушат. Казинону тоноп, акчаларды ушул складка алып келишет. Бирок атаң акчаны өрттөп баштайт. Араңдан зорго 120 миллионду сактап калышат. Ал жерде 500 миллиондой болгон. Бандада атаңды кошкондо 11 киши бар болчу. Атаң мээсинен айный баштаганын билишип, өлтүрбөй эле кое беришет. Качан атаңдын шоусун көргөндө бизди алдап кеткен жокпу деп ойлонушат. Анан сен пайда болдуң. Атам сен аркылуу жашыруун сырды билүү үчүн мени жиберген. А мен сени сүйүп калып, тапшырманы кечеңдете бердим. Фокуска болсо чын дилимден кызыктым. Акыры атам атаңды сабап, акчалар полдун астында катылуу экенин билди. Атаң уулу фокусник. Мунун баарын оозумду ачып угуп жаттым. Аңгыча атайын отрядтар терезеден түшүп келип, Жолондон башкасын кармап кетти. Атам өзүнө келип, милицияларга окуяны айтып берген. Полдун астында эч кандай акча жок экен. Атам Жолондун уккусу келген сөздү айтып коюптур. Атам акырындап жакшы болуп, жаңы номерлерге даярданып жатат. Мен канчалык Байелге жинденсем дагы, анын мага болгон мамилеси баарын унуттурду. Жакында биздин үйлөнүү тоюбуз болот. Башыбыздан өткөн окуялар эч качан кайталанбасына үмүттөнөм. Укканыңыздарга чоң рахмат. Класс коюп, каналга жазылыңыздар.